Assalamu alaikum ардактуу бизнесмендер, арбаңыздар, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар туугандар. Биздин сиздерге аябай жакшы маалыматыбыз бар. Чүйөр önүндөгү Беловодскийден сатыла турган коммерческий помещение бар экен туугандар. Биз азыр Беловодскийде турабыз, шлагбаумда. Бул тарап Бишкек тарап. Бишкектен чыгып Сокулуктан өтүп Беловодскийге келгенде биринчи светофор шлагбаум деп аталат. Жолдун оң жагында чөп базар бар, жакшы билесиздер. Дал ушул жерден сиздер центрге жетпей, тоону көздөй сол тарапка буруласыздар. Бул Садовой көчөсү. Түз жогору чыгып бара бересиздер. Туугандар, мен азыр Борбордук трассадан мына ушул Вокзальная көчөсү аркылуу түз жогору чыгып, асфальттан эч жакка чыкпай, темир жолдун жанындагы Жыды вокзалдын жанына келип калдым. Бул тараптан келдим. Мен турган жерге келгенде оңдон чыккан Ломоносов көчөсү бар. Бул жер 3 көчө, 2 көчөнүн кесилиши. Жыды вокзалга жакын жерде. Ал эми Ломоносова көчөсү тетиги жерге барып, сол тарапка бурулуп, темир жолдон өтүп, кирпич заводко чыгат. Сиздерге көрсөтө турган, башында белгилеп айткан, сатыла турган бизнес помещение мына ушул. 2 жолдун кесилишинде бизнеске аябай ыңгайлуу жерде. Анда назар салып туруңуздар, мен бир катар бул помещениянын ээси менен чогуу бүт баарын көрсөтүп чыгалы, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп, башка каналга, башка видеого которулбай туруңуздар. Анткени бул аябай бизнеске ылайыктуу жер экен. Балким муну сиздер сатып алып, бизнестин жакшы түрүн жүргүзсөңүздөр, буюрса байгер жашайсыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум. Амансызбы, ден соолук жакшыбы? Жакшы. Бул жерде сиздин мына коммерциялык помещенияңызга жакын жерде эмнелер жайгашкан? Кандай соц объектилер бар? Жыды вокзал жанында экен, дагы эмнелер бар бул жерде? Бул жерде центрдин дал өзүндө турат. Биздин бизнес эмебиз. Магазиндер бар, курулган, торговый помещениялар башка. Помещениялар бар, аябай жакшы эме жерде да. Жакшы. Бул жерде жакын жерде мектеп, бала бакча, мечиттер барбы? Ооба. Мектеп бул тарапта, мына азыр эле сизге айтылган Вокзальный көчөнүн ылдыйраак жагында 4-чү школа деген чоң мектеп бар. Анан дагы эле айтып кеткендей, темир жолдун өйдө жагында кирпич завод, чоң кирпич заводубуз бар. Жогоруда? Жогоруда. Мына темир жолдун жогорку тарабында. Жыды вокзалдын центри. Анан тиги өйдө тарапта азыр сиз көрүп аткан. Аякта турецкий чоң консервный завод бар. Завод, түрктөрдүн заводу, Түрктөрдүн чоң заводу бар. Жакшы. Ушулар жакын жайгашкан деңиз. Биздин жарандар ошол жакта иштеп атышат. Жакшы. Жакшы. Бул сиздин помещенияңыз. Ооба. Бул жаңы курулганбы, же эскиденби? Союздун гос стандартыбы? Бул жерде эмне болгон мурда? Кандай помещение бул өзү? Бул өзү Союз убагында курулган чоң помещение, торговый помещение, дом одежды деген чоң магазин болчу. Союз убагында легендарный деңиз. Ооба, Союз убакта курулган. Складтар менен, эмелер менен. Бул зданиянын аркы бетинде коро жайы менен тегереги тосулган бүт эмеси менен, жери менен курулган да, территориясы менен. Жалпы жериңиз канча? Жалпы жерибиз 11,5 сотоктой болот, бирок как торговый центр катары эшин сиз көрүп аткан азыр алдыдагы фасады менен, аркы тарабы менен где-то 15 сотка барып калат. Чейин барып калат. Жакшы. Парковка кеңири экен. Бул жерде соода кыла турган болсоңуздар, балким маркет ача турган болсоңуздар, кардарлардын келип унаасынын токтошуна, алардын чыгып кетишине, бул жерде мына алдында аябай жер кеңири, мынандай чоң даракта бар экен, гүл эккенге аянтча бар экен туугандар, көрүп турасыздар. Здания аябай жакшы экен. Көрүп турасыздарбы? Күнгөйбөт күндү карап курулган. Крышасы шифер менен жабылыптыр, суу түтүктөрү жасалыптыр. Эшиктин оң жагында 3 терезе, сол тарабында 3 терезе бар экен. Союз убагында дом одежды болуп иштеген дедиңиз, Сөөгү таза экен, зданиянын. Сөөгү таза, абдан ичинин полу мраморный крошка менен жасалган аябай мыкты. Өзү трехфазка промышленный объект деп эсептелет. Буга действительно жакшы. Айтса кийин келечекке торговый эмеге аябай ылайыктуу, жакшы. Узун туурасы канча? Узун туурасы узундугу 22, туурасы 12.
12'ge 22 ha. Ооба. Бул Ломоносов көчөсү дагы ылдыйдан жогору чыгат экен. Мына бул жерде тосулуп тур. Бул жерде сизге карайбы же карабайбы? Же башка бирөөнүкүбү? Ооба, бул жерде убагында мен арендага деп, айлык бүттөн арендага деп арыз жазып, договор түзүп койгом. Берге дагы өзүнчө бир Келишим болобу? Бирдеме бир курал деп, торговый бирдеме курал деп. Биякта өзүнчө сүйлөшөбүзбү? Биякта өзүнчө сүйлөшөбүз. Мунун пока договор эле бар, кызыл китеби жок. Жакшы. Эгерде эмете турган болсо сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Кыскасы, кардар менен өзүңүз сүйлөшүп алат экенсиз. Мени менен чогуу жүрүңүз. Бир катар кирип көрүп коелу туугандар. Биз бүт эле маалыматтарды сырттан көрсөтүп айттык. İçine gireli dağı bu помещенияны bir katar көрсөтүп коеюн. Мына жерге эмне ачсаңыздар, зыңгытып чоң тамгалар менен түнү жанатылган кылып жазып коесуздар. Мына рекламный щит дагы бул жерде даяр экен. Көрдүңүздөрбү? Каалаган жазууңуздарды жазып коесуздар. Бул Вокзальная көчөсүндөгү 10-дарек болду. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келатабыз. Ылай мына ушул помещения сиздерге насып кылып калсын дейли. Ого! Вообще чоң го, Чоң, аябай жакшы. Мына сонун бул маркет кылгыдай экен, а? Чоң маркет болгудай экен. Буга азыр кызыккандар көп эле болуп атат. Кафе салабыз, анан швейный цех ачабыз дегендер эмелер чыгып атат. Келише албай атасыздарбы? Тилекке каршы наличка болуп эле ошондон кичине эметип атабыз. Жакшы. Варианттар менен эметип. Кызыгып аткандар бар. Кызыгып аткандар. Жакшы. Сонун. 12'ge kança dediniz? 12'ge uzunu kança? 12'ge 22. Примерно 250 метр квадраттан көбүрөөк экен да? Жалпы ички аянды. Жакшы. Мен полунан баштайын. Азыр эле агабыз айтып өттү мына полу кандай экендигин. Көрдүңүздөрбү? Мына жылтырап турат. Жакшынакай жасалган экен. Дуалдын астыңкы тарабын караңыздар. Мындай атайын жыгач каражаттары менен жасалыптыр. Отопление батареялары да бар экен ичинде. Жакшы. Мына терезелердин подоконниктери дагы бүт жыгач менен жасалган. Ал эми потолого ДВП, бир катар рейка рамкалары коюлган, освещение бар экен. Ички аянты кеңири, аябай жакшы экен. Бул жагы эми бар окшойт, Бир аз аянтча экен, бар. Будан наркы бөлмөлөргө өтсө болот экен да. Биякта бир эшик, тетиги жакта дагы бир эшик бар экен. Болот албетте. Нар жагында эмне? Сахна сыяктуу бир аз көтөрүлүп жасалыптыр, Баягы кээ бир товарлар бийигирээкте турган го менимче. Ооба, баягы бир өзүнчө бир. Жакшы. Эгер кафе кылса, сахна даяр экен. Даяр, ошого өзү даяр кирдип. Жакшы. Сонун экен да. Аябай жакшы экен. Свет трехфаскабы, однофаскабы? Трехфаска. Сиз айттыңыз эле го, жашаганга үй да бар депчи. Бул жагы кандай? Биягын биз жилой ба бияк? Биякты убактылуу жилой кылып, мына үстүн евро кылып. Натяжной экен, Асты да жасалыптыр, полу жанагындай эле экен. Бул жакта да отопление бар экен, потолокту натяжнойдо жасапсыз. Бир катар шпатлевка тарткан окшойсуздар, Тартканбыз. Жакшы. Бул ортоңку бөлмөсү экен туугандар. Андан сиздер төргө кире турган болсоңуздар, бул жакта жилой экен, дагы бир комната, Бир комната. Узундугу 6 метр, туурасы 4, 24 метр квадрат чыгат экен. Бул жанагы залга чыга турган эшик экен, Жакшы. Поло линоним, анан сырдалыптыр. Ушундай. Эшиги жыгач. Көрдүңүздөр. Эми жанагы эле чоң эшиктен киргенде оң жакка бурулабыз. Бул жакта дагы кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Мунусу кухня болот го, менимче. Мына суу канализация трубалары да бүт монтаж болуп тур. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат экен. Бир терезеси бар экен туугандар. Төрүнө кире турган болсок, бул жакта 6x4, 24төн дагы бир жилая комната. Кондиционер да коюпсуз, Кондиционер да коюп. Жакшы. Терезелери дагы 2 кабаттуу терезе экен. Отопление бар. Полу ДСП экен, сырдалыптыр. Жанагы төрдө турган эшиктин бирөөсү мына ушул экен. Көрдүңүздөрбү? Жашаганга боло турган 3 бөлмөдө бар экен. Бул жерде ушул бөлмөлөрдө жашай бересиздер. Сразу биякта магазинди ачып алып, катырып иштей бересиздер. Таза суу мына жерге дагы киргизилиптир. Раковина коюлуптур, канализацияга туташтырылыптыр ушундай. Биз эми астынан кирдик эле, аркасынан чыгып кетет экенбиз. Биягында көрүп коелу. Ого! Жериңиз вообще сонун го бул жакта, Бүт забор дагы тосулган турбайбы? Бар турбайбы, Тосулган, кирпичтен салынган забору бүт. Кирпичтен салынган. Аябай жакшы экен. Аябай жакшы.
Mo arkasında köçö бар экен, ошо көчөдөн кирсе болот турбайбы? Ооба, ал көчө жана сиз айтып кеткен Ломоносов көчөгө чыгат. Биякта кора жай стоянка машина коюп турган жери да бар. Жайлар бар. Жайлар бар абдан. Аябай жакшы экен да. Менимче ушул дарбазадан киргенде мына катарга бери каратып узунунан временка салып эле жашай берсе болудай экен. Каласа особняк салам десем ал жерге эле салса болчу да экен. Жакшы экен да. Бул эмне? Бул эми өзүнчө складской помещение болчу убагында. Азыр тиякта өзүнчө навес экен, а? Навес. Унаа киргизип койсо да болот экен. Убагында унаабызды киргизип койгон турчубуз. Бияк туалет. Туалет. Жакшы. Мына жакка бир катар гүл бакча, майда дарактар эгилиптир, 3 көчөт турат. Көгөртүп, жашылдандырып аласыздар. Көрүп турасыздар. Бул помещениянын аркасындагы жери кеңир экен. Жалпы 11,5 сотук деди. Так, нарак берагын кошкондо 15 сотук деп айтып жатат. Азыр балким мүмкүнчүлүк болсо бул жагынан дагы чыгып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Көрүп турасыздар, аябай жакшы. Помещениянын аркасын караңыздар. Сиз дарбазаны ачыңызчы, бир катар көрөлү. Дарбазаны. Дарбазаны ачыңыз. Аркасынан көрүнүшү ушул туугандар. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен азыр бир катар дарбазадан чыгып, абабыз экөөбүз азыр бул жагындагы сиздерге көрсөтүп коймокчубуз. Кана ачкан болсоңуз, азыр чыгып бул жагында көрүп коелу. Чындыгында бул жакта жол, парковка барбы, жокпу, аны дагы бир катар көрүп коюңуздар туугандар. Так. Açıldı, ana. Beri tartыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Бул жагы да кеңири турбайбы, а? Жакшы. Азыркы Ломоносов көчөсүнөн буяка бурулганда, мынаке. Көрдүңүздөрбү туугандар? Бул дагы коңшулардын үйлөрү. Бирок мына жерде аябай унаа коюуга жер кенен экен да. Жакшы. Бул жагындагы сиздерге көрүп коелу, мына калиткасы менен азыр эле сиздерге баса белгилеп айттык эле. Темир жолго жакын депчи. Мына как раз поездда келди. Demek bu жерде аябай жакшы. Жүрүңүз эми. Бир катар кирели дагы. Мен сизден баасын сурап билейин, канча дейсиз? Угайынчы. Баасы биздин чөнтөгүбүзгө, көңүлүңүзгө төп келе экен. Бир катар угуп көрүңүздөр. Баасын айтыңыз аба, баасын. Канча дейсиз эми муну? Эми баасын 55 деп атабыз. Эми дагы түшүп бересиз. Бир аз түшүп келген. Кыскасы бир сөз менен айтканда $55,000 кеми бар деп айтып атасызбы? Ооба. $55,000 кеми бар. Кеми бар. Оң кулак, сол кулагыңыздар менен угуңуздар, урматтуу бизнесмендер. Бул именно бизнесмендер үчүн экен, аябай жакшы экен. Бизнести жаңы баштайм, акчам бар дегендер үчүн аябай жакшы экен. Көрдүңүздөрбү? Дап-даяр помещение. Без вложений. Сразу келип маркетти, магазинди ачып баштай бересиздер. Кааласаңыздар цех, кааласаңыздар офис, кааласаңыздар кафе, кааласаңыздар башка максатта пайдаланасыздар. Сиздер үчүн дап-даяр. $55,000 кеми бар. Документтериңиз такпы? Так, документтер. Бар законныйбы? Бар законный, эч эме жок. Шыр эсептесе сразу өткөрүп бересиз. Ооба, сразу өткөрүп, сразу бүтүрүп беребиз. Вариантка болобу, балким квартира, машина дегендей. Жок, ошол вариант немес менен кичине болбойду. Болбой атат. Только наличкага сатасыз. Наличка менен берсек жакшы болот. Таза суу кандай? Суусу абдан жакшы, эки жерден суу кирилген. Муну темир жол жактан чоң скважинадан былтыр эле жаңы суу киргиздик, аябай жакшы, напор аябай жакшы. Мурунку киришкен суусу да бар, эки жактан кирген. Эки жактан келет. Демек, суу бар, свет бар. Сиз айткан бардык социал объектилерге жакын, Беловодскийдин центрине, базарга деле жакын. Могу көчөдө машина, адамдар көп өтөбү? Ооба, аябай көп өтөт. Мына өзүңүз көрүп атасыз, азыр маршруткалар тынбайт. Таксилер да тынбайт. Таксилер, маршрутка деген транспорт жагынан бир эме жок. Маселе жок. Маселе жок. Только иштин көзүн билген адам алыш керек, анан иштетиш керек деңиз. Ооба. Мен жыйынтыктайм туугандар. Баасын уктуңуздар, дагы бир жолу кайталайм. $55,000 кеми бар деп айтып жатат бул помещенияны. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр, аракет кылыңыздар. Кийин анан калып кетип, кечигип калып, башка бирөөгө алдырып ийип, аттың кылбаңыздар. Алла таалам сиздерге гана насип кылсын. Жайгашкан жерин көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Муну только алыш керек, иштетиш керек. Буюрса баары жакшы болот. Экрандагы телефон номерлорго чалыңыздар, эртерээк сүйлөшүңүздөр. Кечигип калбаңыздар. Көрүшкөнчө.